Туңгуч Кичи районунда апрель окуясынан жаракат алган тургундарга 90 жана 135 батирлүү 2 көп кабаттуу үй салынган. Алардын куроосунда балдар аянтчалары курулду. Буга чейин жайдын аптабында үйдө отурган жеткинчектер эми эс алуусун көңүлдүү өткөрүүгө шарт түзүлдү. Мен бош убактымда мындай ойной алчу эмесмин да. Азыр жакшы ойноп калдым. Досторум менен ушу каруселге, качеляга, кумдарга, турниктерге ойноп калдым жакшы. Мага бүт бала жагып атат. Биздин каникулубуз уже 3 ай. Биз биякта ойнойбуз, бош эметкен досторубуз менен бүт бала жакшы. Аянтча болгондон бери ата-энелер да балдарын кеңир ойнотуп, алыс кеттиби деп мурдагыдай сан аркабай калышты. Алар буга чейин шаардагы ойноочу жайларга же коңшу үйлөрдүн куроосуна алып барууга аргасыз болчу. 3 балам бар. Условия жакшы түзүлүп калды. Ошо рахмат. Ошо бизге немелерди коюп бергендери. Неме буюрса жакшы карайбыз. 225 батирлүү үй мындан 5 жыл мурда апрель окуясында жабыркагандарга берилген. Ошондо жаңы төрөлгөн балдар азыр ойноого өспүрүм куракка жетти. Балдар көп болгонуна байланыштуу эч кандай ойной турчу, кызыктырчу нерселери жок болгонуна байланыштуу үйлөрүндө же болбосо карамакта курчалып бук болуп кетишкен. Бүгүнкү күндө ошол президенттин фонду тарабынан бөлүнүп берилген акча каражатка балдар аянтчасы курулуп жатат. Балдарыбыз баары тең шаңдуу, маанайлары жакшы. Ушундай эле балдар аянты Жал Кичи районундагы Аксы жана Апрель окуясында курман болгондордун үй бүлөлөрүнө берилген батирлердин куроосуна да курулду. Бул жерде жалпы болуп 134 каза болгондордун жана оор жаракат алгандардын үй бүлөлөрү жашайт. Туңгуч жана Жалдагы аянтчага бардыгы биригип 800 000 сом каражат сарпталган. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1 канал.